областынын тургундары жана меймандары, мына бүгүн Көкбөрүнүн биринчилиги, эрендердин эр оюну, ата-бабаларыбыздан калган салт, кылымдарды карытып дагы кыргыздын духун, рухун камтып, ушул оюн биздин улуулугубузду дамытып жүрө беришине мен тилектешмин. Талас облусунда Көкбөрү оюну жана улуттук спорттун түрлөрүнүн өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын Талас облусунун ардактуу атуулу наамы Абдыкапаров Ерлан Уланович Шайгаров облусунун сиңирген эмгеги үчүн медаль менен Орозбаев Жолдошбек Сүйүнбаевич Талас облусу Көкбөрү курама командасынын капитаны жана ошондой эле башкы машыктыруучусу. Айдархан уулу Ерсултан аман келди. Жана ушундай эле ардак грамота менен Төлөбеков Ерлан Республикасынын ушул Көкбөрү боюнча чоңдор арасындагы мелдеште баш байгени жеңип деген жана ушундай эле мына ушул командага аргымактарды таптап келиңиздер эми бул силер үчүн чек болбосун. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун эли, урматтуу Көкбөрү үйөрмөндөрү, урматтуу Көкбөрү сүйүүчүлөр, жана ошондой эле бүгүнкү жаштар чемпионатына катышып аткан баардык биздин 7 дубандан келип катышып аткан биздин көкбөрүчүлөр. Көкбөрү бул дүйнөнү дүңгүрөткөн оюн. Ушул дүйнөнү дүңгүрөтүп Кыргыздын ким экенин тааныта турган оюн. Ушул Көкбөрүгө биздин колдоп, ушул кечке чейин колдоп келе жаткан биздин өлкө башчыларыбызга, өкмөт башчыларыбызга баардыгына ыраазычылык билгизебиз. Ушул Ассаламу алейкум президент, ассаламу алейкум Талас эли. Байрамыңыздар куту болсун. Жаштар чемпионаты өтө жакшы өтүп атат. Бул чемпионатта мамлекет тарабынан улуттук ресторанын Көкбөрү федерациясынан Талас облусунун федерациясынын башчыларынан дагы жакшы өтүп атат. Ассаламу алейкум, урматтуу Көкбөрү үйөрмөндөрү жана 7 дубандан келген биздин урматтуу балбандар, баардыгыңыздарды Көкбөрү байрамы менен куттуктап кетмекчимин. Мына өзүңүздөр көргөндөй көптөн күткөн Кыргыз Республикасынын жаштар арасында Көкбөрү боюнча чемпионаты жакшы деңгээлде өтүп жатат. Командалардын даярдыктары баардыгы жакшы, уюштуруу иштери да жогорку деңгээлде болду. Баардык уш салым кошкон инсандарга, улуттук оюндар боюнча дирекцияга, Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясына жана Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем.